Бул видео сабакта ооз-эки эсептөөнүн оңой жолдорун үйрөнөбүз. Ооз-эки эсептөөнүн оңой жолдорунун бири бул тегерек сандар менен иштөө. Мисалга алсак, 5 кошулган 68. Биз 68 санына 5ти кошуубуз керек. 68 саны бул тегерек сан эмес. Бирок 60 бул тегерек сан, 60тан кийинки тегерек сан бул 70. Демек 68 санын тегерек сан болуусу үчүн канчаны кошуубуз керек? 68ге анда 2-ни кошобуз. Бирок биз жөн эле жерден 2-ни кошо албайбыз. Ал үчүн биз ал 2-ни бул 5тен алабыз. Биз 5 санын 3 кошулган 2 деп жазып алсак болот. 3 кошулган 2 деп жазып алабыз. Жана ага кошуубуз керек 68-ди. Бирок биз тегерек сандар менен иштейбиз дегендигибиз үчүн биз 68ге алгач 2-ни кошуп алабыз. 3 кошулган 2 кошулган 68. 68. Биз бул жерде алгач 68ге 2-ни кошуп алабыз. Себеби бул 2 сандын суммасы бизге тегерек санды берет. 70 болду. 70 бул тегерек сан. Биз эми 70 санына 3тү оңой эле кошуп кое алабыз. Себеби 70 кошулган 3 бул 73-кө барабар. 73. Биз 70 тегерек саныбыз болчу, ага 3тү оңой эле кошуп койдук. Бул амалды биз дагы башка бир жол менен дагы аткарсак болот. Ал үчүн бизге бир саноого керек. Саноого сызып алабыз. Белгилүү аралыктарга бөлөбүз. Аларды шкалалар менен бөлүп чыгабыз. Бул жер чоң бөлүнүп калды. Бул бир саноогубуз. Саноогубузда биз 68 санын көрсөтөбүз. Бул жер 68 болсун. Ал эми андан кийинки тегерек сан бул 70. 70 анда бул жер болуп калат. 70. Биз 68 санына 5 санын кошуу үчүн алгач эмнени 2-ни кошо алабыз дедик. Алгач 2-ни кошо турган болсок, бизге 70 деген тегерек санды берди. Бул жакта дагы биз аткаргандай эле. Эми ага биз дагы 3тү кошуубуз керек. 70ге биз 3тү кошобуз. 3тү кошсок, бул жерге барабар болот. Кошобуз 3тү. Анда 71, 72, 73. Демек, сумма 73-кө барабар болуп калды. Биз сандарды кошууда тегерек сандар менен иштөө бизге оңой болот.